Негизи азыркы заманбап ой менен айтканда менин оюмча бул эки башка нерсе болуп калды. Бирок мурун бир эле болчу экен. Азыр эки башка бөлүнүп калыптыр. Негизи менин угушум боюнча махыр менен калың бул эки башка нерсе. Махыр менен калыңбы? Мен оюмча бир эле го деп ойлойм. Ооба, бир эле. А бирок шарият боюнча келгенде эки окшойт. Боло берсичи, бирөө экөө боло берсин. Ооба. Калың кыргызча эле которулушу го деп ойлойм да. Махыр негизи араб тилинен келген го. Ошентип билем да мен. Ошо калың кыргызча эле эмес болсо керек деп билем. Жок, мен оюмча бул эки башка. Анткени калың бул ата энесине берчү, өзүңө кайра келчү нерсе негизи эле. Махыр бул алып аткан келинчегиңдин жеке өзүнүн мүнөзү. Махыр менен калың менин оюмча экөө эки башка. Махыр деген бул эми жана салт эле биздин салттан жана кыздын калоосу бул динде да келген. Анан калың деген аны болуп калат. Жок, мен жеке оюм ал эки башка нерсе дейм да. Махыр чисто кызга, сеп ал ата энесине калат го дейм. Энесине. Сеппи, Ошол септи ошол калыңдын акчасын алышат да. ооба. Сеп өзү менен кетет кыз менен. Ошондойбу?